Казакстандык учактар экологиялык таза күйүүчү май менен учат. Адистердин айтымында буга жакынкы 2 жылда жетишүүгө болот. Өлкөдө бул үчүн керектүү инфраструктураны куруу пландалууда. Бул жаатта Астанада баасы 10 миллиард теңге болгон мунай базасы жана май куючу комплекс курулат. Ал эми Актөбе аба майданында 5 миллиард теңгеге күйүүчү май хабын ишке киргизүү мерчемделген. Ошондой эле ар биринин көлөмү 40 000 литрден турган 2 жаңы май куючу жайдын курулушу жүрүп жатат. Алардын баасы 500 миллион теңгени түзөт. Данные комплексы будут способствовать переходу нашей страны. Аталган комплекстер өлкөнүн келечекте ЖЭТ А1 авиациялык күйүүчү майга жана саф экологиялык отундун түрлөрүнө өтүүсүнө өлгө түзөт. Күйүүчү май куючу комплекс аба кемеси үчүн керектүү отунду сактоого жана май куюуну жүзөгө ашырууга жөндөмдүү инфраструктураны толук камтыган объект. Мунай базасы сактоого арналган. Долбоорлорду ишке киргизүү мөөнөтү болжол менен 2026-2027 жылдарга белгиленди. Это где-то 26-27 года. Экологиялык таза авиациялык отун түрлөрү өлкөнүн Шымкент жана Атырау мунай иштетүүчү заводдорунда, ошондой эле Павлодар мунай химиялык ишканасында өндүрүлөт. Комплекстер жаңылоодон өттү. Азыр долбоордун техникалык негиздемеси иштелип жатат. Большая часть мира летает все-таки на... Дүйнөнүн басымдуу көпчүлүгү ЖЭТ А1 авиациялык күйүүчү май менен учат. Ошондуктан биз өлкөбүздүн дал ушул багытын өнүктүрүүгө дем берүү максатында алдыбызга ушундай милдеттерди коюп жатабыз. Анткени Батыш Европа, Батыш Кытай коридору биз аркылуу өтөт. Ошондой эле Казакстан географиялык жактан тараметтүү транзиттик аймак катары абдан жагымдуу өлкө болуп саналат. Буга ылайык Кытайдан Европага жана кайра келүүчү транзиттик жүктөр Казакстандын аймагында май куюуну ишке ашыра алат. Бул бизге чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Могут осуществлять техстопы, дозаправку на территории Республики Казахстан.